Момундай кылып керемет камерага тарткан биздин Ак-Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун экран артында мыкты мырзалар бар. Алар кимдер десеңиздер, алар буйруса сиздер менен бөлүшүп жүрөбүз. Биз Ак-Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордол ош чергесинде баштаган муктаждарга арналган турак жай комплексин пайдаланып бүгүн толук бүтүп, азыр отчетун берип турабыз. Биздин Ак-Ниет Аманат YouTube каналыбыздан толук отчетту көрсөңүздөр болот. Ушул пайдаларга канча каражат кетти, эмне кетти, кандай иш болду, эмне болду, баарын көрсөңүздөр болот. Так, урматтуу туугандар, мекендештер, мен азыр айтып өткөн эл жакшылар дегендин бири мынакей. Салам алейкум. Дастан мырза, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Эмне ойлонуп отуруп калдыңыз? Ден соол жакшыбы? Жакшы. Иш болуп атабы? Болуп атат. Ошто комплексти баштап бердиңиздер анан. Буюрса сакин. Кудай кааласа. Бул иш боюнча бир эки ооз кыскача сөз сизден болсун. Күтүүсүз баягы видеолор кызык чыгат эмеспи? Сиз да ушундай күтүүсүз видеолорду аласызбы? Иш буюрса жакшы башталды. Эми ушу эл колдоп ушу акырына чыгып кетсе деп ниет ушул. Аракет тапшырылсын деген. Негизинен Баягы ушул жерге салым кошчуларды чакырып кетем. Эртерээк ушул күзгө чейинби, кышка чейин ушул жер бүтүп калса. бүтүп тапшырып алсак, Кудай кааласа. Сизге азыр анча-мынча мына телеканалдарда иштейсиз, эми коомдо аралашып жүрөсүз, ушундай иш баштапсыңар, Дастан. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, ал жерге кандай адамдар кирет, эмне кылыш керек деген суроолор болуп атабы? Же теледе жазып дегендей, соцсеттен жазып Негизи кабары барлар сурайт. сурап Кандай турабы? адамдар кирет деп кабары жоктор. Негизи бул тармакка кызыккан баягындай көп адам мындай кызыга бербейт да. Кызыкпайт деңиз, Аз кызыккандар болсо жардам беришет. Алла разы болсун. Урматтуу туугандар, бул Дастан мырза менен мен 2019-жылы ушул жакшылык иштин үстүндө таанышкам да. Анан ушул иштин үстүндө жүрүп, бир ишибизге бир кызмат акы деле алган эмес бул бала. Эми кызмат акы берейин десек, биздин фонддо бюджет болбосо, анан кызмат акы бербей атасыз, мен деле тирлигим бар деп тултуюп таарынып басып деле кетип калбайт. Кыскасы ушинтип кызматты кылып жүрөбүз, бири-бирибизге анча-мынча комментарий, комплимент берип, кадимкидей ушул иш ушул экөөбүзгө мойнубузга жүктөлгөндөй эле, кыскасы бири-бирибизге түртүп коюп аракет кылып жүрөбүз. Канча 7 жыл болуп турат таксыр. Индияга бардык бир нече жолу, ушул иштер менен жети дубанды кыдырдык дегендей. Анан ушул ишке мындай камера менен убакыт кетет, нерв кетет. Бирөө төлөп бербесе кыйынбы? Эмне максатыңызды айтыңызчы. Аз көп адам сурайт, анда эмне жүрөт бул Дастан дейт да. Оюңуз гана айтыңызчы таксыр. Биз таанышканга чейин деле мен ушундай тармакта иштечүмүн да. Мынакей. Өзүм ушундай көрсөтүүлөрдү, кыйналган үйлөрдү тартып чыгарган көрсөтүүлөрдү телевидениеде иштеп, демилге кылып, анан экөөбүз таанышкандан бери мына буюрса фонд менен иш болуп атат. Мындай айтканда, бул жок дегенде бирөөгө кызматым тийип турса деген ниет бар экен да. Фондко чейин деле. Эми мен 2012-жылдан бери ошо тармакта колдон келген ошо видео тармагында жардам берип келатам мен. Баягы муктаждарды элге чыгарып, көпүрө болуп деңиз, Машалла, Алла разы болсун. Негизи экран артындагы баатырлар ушулар, бизди сүйлөтүп коюп, ишти кылган баатырлар ушулар да, таксыр. Анан сиздер ушул эфирлерди, видеолорду көрүп анан аманат жөнөтөсүздөр да. Эгерде булар тартпаса, мен сүйлөп эле кала бермекмин да, бул иште кимге маалымат жеткирем, анысыңар да. Эмне дедиңиз таксыр? Эми бирөө сүйлөсө да болбойт да. Бирөө сүйлөп ошо элге жеткирип бериш керек. Ар кимдин ар кандай жумушу бар да. Менин жумушум ошо видео тармагында. Ушул өзүмдүн колуман келип аткан салымды коштурайын деңиз, жок дегенде. Мына машалла, эң туура нерсе. Алла разы болсун таксыр. Кудай кааласа, биз ашуулар, биз жасачу иштер, анан биз көрчү бакыттар да калды да. Кошо биргеликте Кудайым чогуу жеткирсин ошол нерселерге. Кандай жакшылыктарды көрсөк, чогуу көрөлү ошону иншалла. Алла разы болсун таксыр. Алла разы болсун. Мына ушундай урматтуу туугандар, биздин Дастан мырза 7 жылдан бери ушул жерде сонун кызматын кылып жүрөт. Биз фонд менен биргеликте Индияга бардык, Россияга бардык, 7 дубанды кыдырдык. Бири-бирибизден тажабастан ушул эл кандай характер көргөзүп, эмне деген капризнестер эмелерин көргөзсө деле, экөөбүз чыдап аят дейин, тагдыр ушу турбайбы деп коюп, Алланын ыраазычылыгы үчүн жүрөбүз иншалла.
Ошондой баарыңыздарга чоң рахмат. Бул мырзадан, Дастан мырзадан чыныгында үлгү алыңыздар. Көптөгөн камера көтөрүп, жанагы мен блогермин, мен ой кокуй деп звезда болуп аткандар. Мына Жөпчөнөкөл Конушулунун айбаладан үлгү алыңыздар дейт элем. Өзү Баткенден болот. Баткендин кайсыл жеринен Бужум кайсыл айылына карайт? Согмент, кайсыл эме карайт эле? айылы. Баткен районуна карайт. Баткен районуна. Баткенден батырлар чыгат деген сөз чындоо за. Мен батырмын деп көкүрөгүн кагып чыкпайт, бирок ишти кылып батырмын деп көргөзөт да мына. Ушундай туугандар. Биз да аракет азыр көрүп, усталарды жөнөтүп, экөөбүз бир ишти болсо да бүтүрдүк деп сүйлөшүп отурган учурубуз. Алла ыраазы болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Көптөгөн дагы жакшы жаңылыктарыбыз бар, жакшы кабарларыбыз бар. Анын баардыгын биз буйруса алдыда көргөзүп турабыз, бөлүшүп турабыз. Көптөгөн максаттар бар, көптөгөн ниеттер бар. Көп кыла турган бул кайрымдуулук сферадан сырткары дагы экөөбүз көп пландап койгон иштер бар. Кудай кааласа ал иштерге дагы Кудайым жеткиргенди насип кылсын. Чогуу жетебиз. Андагы балким күбө болуп каласыздар. Тынч болуңуздар.